кылып бермек. Ушу түшүмдө көргөндү айтпайсызбы? Түшүңүздү сурасам болобу? Эмнени көрдүңүз? Кандай Мен сизге айтып коеюн. Истихара деген намаз бар. Мисалы, сиз турмушка чыккансызда. Жок. Турмушка чыгарда колуңузду бирөө сурап келсе, сүйдүм, күйдүм деп эле макул боло бербей истихара намазын окуш керек. Анан 1 окуса болот, 3 окуса болот, 5, 7 айтор таксан болуш керек да. Эгер түшкө кызыл менен кара кирсе, ал болбойт сизге. Мейли ал жагып турсун, супермен болсун, краш красавец болсун, ал болбойт. Эгер жашыл менен ак кирсе болот. Бул эми бул эми дин илиминен да, жараткан Алла Тааланын илиминен. Анан эгерде түш кирбей турган болсо, жүрөгүң бир жака бурулуп калат. Толук бир жака бурулат, өзү эле бурулуп калат. Андан көңүл кайтып калса, демек болбойт. Анан такыр болбосо, ал макул болсо деле, сиз макул болсоңуз деле, бирок Алла Таала каалабаса, жакшы дебесе, анда той болбой калат же мындай. Ошондойдо мааниси мындай да, Алла Таала бу дүйнөмө, акыретиме, иманыма, бактыма жакшы болсо насип эт. Эгерде жаман болсо сен билесиң, мен билбейм аны. Анда адаштырып кой, мындан да жакшы насип эт депчи. Ошон үчүн ошондой намазды саясатка баратканда да, ушундай жагдайда да окуш керек. Бизнес баштап атканда, бир партнер таап аткан мезгилде, саясаттагы тарапташтар таап атканда керек экен. Мен ошол катаны кетирип